Кыздар болочок жубайын тандоодо жети өлчөп бир kesиши керек. Тандоо учурунда жылдыз белгисине да көңүл буруп койсоңуз ашыкчалык кылбайт. Зодиак белгиси боюнча эң жакшы күйөөлөр булар: бука шар, үй бүлө курууга эң олуттуу караган эркек, тынч, чыдамкай, бекем үй бүлө пайдубалын тургузган жигит, жөнү жок чыр чыгара бербейт, аялынын күңкүлдөп жемелегенин да көтөрө билет, иштеген ишинин майын чыгарат, ишенимдүү, катуу болгону менен жароокер, боорукер. Аялына берилген шан шөкөттү көп жактыра бербейт. Бирок эсиңизде болсун, ачуусу чындап келгенде ал букадай бууркандай жолундагыларды челип ыргытат. Бөйөн, камкор күйөө, жакшы ата. Үй бүлө дегенде ичкен ашын жерге коет. Аталык мерими күчтүү. Бар тапканын балдарыма деп бала чакасын Аяз атадай кубантат. Маанайы бузулганда жубайына да жаман айтпайт. Өз алдынча көйгөйүн чечкенге аракет кылат. Кубанычын жубайы менен тең бөлүшөт. Мүнөзү кесиптик жаатта Бөйөн лидер, өжөр, чыдамдуулугу менен максатына жетет. Бөйөнгө тагдырын байлаган жубай анын мансап тепкичтерине умтулганын жеке мүдөөсү гана эмес, үй бүлөсүн жакшылап багуу үчүн болгон аракети деп түшүнүшү керек. Болгону Бөйөндүн абдан сезимталдыгын, өзгөчө жакын адамдарынын таарынтканын, эч убакта кечире албастыгын эске алыш керек. Арыстан өзүн падыша сезет. Албетте өзүмчүл. Эгерде анын жубайы болуу бактысы сизге буюрса, өзүңүздү ханышадай алып жүрүүгө тийишсиз. Баарынан мурда эч убакта арыстандын көзүнө чөп салбаңыз. Арыстан жубайына 100% ишенгенде гана асмандагы айды алып берүүгө даяр. Арыстан менен акылдуу аял гана ири шаркак жашай алат. Өз көмөчүнө күл тарткандар арыстан менен үй бүлө кура албайт. Күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат деген сөз арыстан менен анын жубайына айтылгандай. Балыктар сезимтал, ишенимдүү, үй бүлөдө ызы-чууну такыр каалашпайт. Булар дароо эле тил табышып кетишпейт. Түнт көп сүйлөбөгөн немелер. Жакын адамдарынын арасында сууда сүзгөн балыктай эркин болуп, алардын ой-пикирлерин ишке ашырганга аракет кылат. Жан дүйнөсүндө амбициясы күчтүү. Болгону жакын адамдарынын көңүлүн оорутпаш үчүн баарына кайыл болот. Эгер балыкка жакшы жубай туш келсе, мисалы ийкемдүү, кыракы балык бийиктерди багынтат. Текечер экиге бөлүнөт: тоо теке жана үй жаныбары. Тоо текенин көкүрөгү көктө, үй текеси колдо, баарын барктаган, үнөмчүл. Тоо теке аракетинин арты менен мамлекеттик кызматтарды аркалайт. Текечердин кимиси болбосун жакшы күйөө, камкор ата, эмгекчил, иштерман, аракетчил. Текечер үй бүлөсүндө чыныгы майрамды уюштура алат. Бийкеч жакшы күйөөлөрдүн 6-сабында турат. Күйөөсүн жанынан алыс чыгаргысы келбеген аялдар үчүн жакшы жар. Себеби үйүнөн көп чыга бербейт. Жөнөкөй, боорукер, үй бүлөсүн кем карсыз багууга жан үрөйт. Бийкечке турмушка чыккандар кызыл килем үстүндө басып, шаан шөкөттүү кечелерге барам деп кыялданбасын. Себеби бийкечтер анчалык шыктуу эмес. Тараза жигиттер жагымдуу, ак пейил, уруш чатакты жактырышпайт. Эмне жаңжал болбосун тынчтык жол менен чечкенге аракет жасашат. Билимдүү болгону менен аңкоо, анан ишенчээк болушат. Чечим кабыл алаарда кыйналышат, андыктан аларга мындай учурда аялы жакшы жардамчы боло алат. Жумушта абдан жигердүү, кээде чарчаганда кашаңдап калышат да кайра күч жыйнап эс алганда эки эселеп иштеп салышат. Бала бакырасына мээримдүү ата. Ал эми бул жылдыз белгилеринен жакшы күйөө чыкпайт. Токту тубаса лидер, күйүп жанган энергиясы ашып ташкан эркек. Абдан кызганчаак, өзүмчүл, кыскасы үй бүлөлүк жашоого терс таасирин тийгизе турган кыял жоругу башынан ашат. Беттегенин бербеген көкбет Токтуга лидер аялдар жубай боло албайт. Акылдуу аял эч качан Токту менен тирешпейт. Ага баш ийүү менен жеңе аласың. Эгиздер бүгүн жолдо, эртең тоодо. Аларга дегинкиси ишенип болбойт. Үй бүлө жоопкерчилигин мойнуна алуу эгиздерге оор иш. Аялды багып, балдарына камкордук кылуу анын чыдамсыз жан дүйнөсүнө төп келе бербейт. Эгиздер изилдөөчү, жаңы жерлерге барып, тааныбаган өлкөлөргө саякатка чыгып, ээн эркин жүргөндү жактырышат. Жаачы, эгиздерге окшоп жоопкерчиликтүү үй бүлө ишинен тажаган эркектер. Кайталанма күндөр, улам алса улам түгөнө берген азык-түлүк, түгөнбөгөн үй тиричилиги жаачынын романтикалуу жан дүйнөсүнө төп келе бербейт. Чаян өзүмчүл тиран, керт башынын кызыкчылыгын баарынан жогору койгон Чаян менен жашоо аял заты үчүн чындыгында оор сыноо. Аны энерго-вампир деп койсо да болот. Чаян менен ченде жок чыдамкай аял гана тил табыша алат.
Суу куйду. Үй бүлө курууга мойну жар бербеген суу куйдулар карт бойдон жүргөн эле оң. Себеби ал үй бүлө куруп аялдын чекесин ысытпайт. Тескерисинче жеңил жүрүм-туруму өзүмчүлдүгү менен тажатып жиберет. Ошондуктан ажырашкандардын арасында суу куйдулардын пайызы баарынан жогору турат.